Мына ошентип 1000 айдан жакшы болгон түнгө, кадыр түнгө келип калдык. Кадыр түнгө. Бүгүнкү күн 2026-жыл 16 март кадыр түн кечеси. Бул кечеде эмне амалдарды кылабыз, эмне кылышыбыз керек, же болбосо кадыр түндү кандай кылып тособуз. Негизинен кадыр түн бул Аллах субхану ва тааля Кур'ан-ы Каримде айтканда "Эстаизу билlah хайрун мин альфи шахр", 1000 айдан жакшы болгон ай. Буну биз эсептеген болсок, 1000 ай болсо 83 жыл 4 ай болуп эсептелет. Башкача айтканда бир адамдын өмүрү. Bir түндө кылынган амалдар бир адамдын өмүр бою кылган bir ömürlük amal kıla turgan ушундай bir faziletli ay болуп эсептелет. Эми бул айда эң биринчи кыла турган биздин ишибиз биринчи парыз намаздарды окуу менен баштайбыз. Алгач корозодо оозубузду ушундай bir мүмкүн болсо жамаатта мечиттин ичинде оозубузду ачабыз. Жамаат менен шам намазын окуйбуз. Шам намазын окугандан кийин анан кааласак мечитте ифтар болбой турган болсо, ошол куптан намазына чейин үйүбүзгө барып, ооз ачып, ушундай бир кечки тамактан алгандан кийин мечитке кайрадан кайтып келебиз. Куптан намазын мечитте жамаат менен окуйбуз. Андан кийин дуаларды кылабыз. Ортодо нафил намаздарды аткарууга мүмкүн болсо, нафил намаздарды аткарайлы. Башкача айтканда дарат алсак, дараттан кийин 2 рекет вуду намазын окуйлу, мечитке киргенде тахиятул масжид намазын окуйлу, тоба намаздарды окуйду, хажат нафил намаздарды окуйлу, айтор нафил намаздарга бекем болобуз. Ошондой эле куптан намазын окугандан кийин таравих намаздарын окуйлу. Таравих намаздарын окугандан бүткөндөн кийин эмне кылабыз? Экинчи амал бул парз намаздарды аткарып бүткөндөн кийин экинчи амал бизге бул зикир менен алек болойлу. Зикир менен, себеби вала зикруллахи акбар. Аллах субхану ва тааля Кур'ан-ы Каримде бул зикир эң чоң нерсе деп айтат. Ошондуктан кадыр түндө алек боло турган нерсебиз бул зикир. Hadislerде келген зикирлер, Кур'ан аятында келген зикирлерди кылабыз. Кур'ан аятында дагы бир канча көптөгөн зикирлер келген, ошол зикирлерди кылайлы. Мисал ала турган болсок, Rabbana atina fid dunya hasana деген ушундай бир дуаларды кылайлы, зикирлерди кылайлы. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna деген ушундай бир дуаларды кылайлы. Ошондой эле субханаллах, алхамдулиллах, астагфируллах, ла хавла ва ла куввата илля билlah, ла илаха иллаллах. Айтор кандай гана зикирдин Кур'анда келген зикирлер бар, хадистерде келген зикирлер бар. Ошо зикирлерди болушунча айтайлы. Бирөө менен ушундай телефон чукулап убакыт өткөрбөйлү, бирөө менен сүйлөшүп убакыт өткөрбөйлү, башка бир нерсе менен алек болбосоң, тек гана мечиттин бир жерине отуруп, бир чекесине отуруп алып зикир менен алек болойлу болгон. Мисалы, зикирлерде айта турган болсок, кандай бир фазилеттүү зикирлер бар. Мисалга айта турган болсок, бир зикир бар: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Kim ушул зикирде 100 жол айта турган болсо, ал 10 кулду азат кылгандай болот дейт. Ким ушуну 100 жол айта турган болсо, 10 кулду азат кылгандай болот дейт. Эми биз болсок кадырдын кечесинде 1000 айдан жакшы кечеде отурабыз. Биздин бир зикирибиз 1000 ай жолу, башкача 83 жыл 4 ай болуп айтканга барабар. Эми бир эле ушу зикирди кылсак 10 кулду азат кылгандай болобуз. 10 кулду эми 1000ге көбөйтүп койгула 1000 айда. Ошондо биз 10.000 жолу кулду азат кылган болобуз. Эми бул жүздү канча жолу, 200 жолу, 300 жолу, 400 жолу, 500 жолу, 1000 жолу айттык. Эми ошол 1000 жолу айткан болсоң, ар биринде 10 кулду азат кылган болсо, ошону 1000ге дагы көбөйтүрүп, канчалаган 1000 деген миллионго жакын бир кулду азат кылганга барабар. Башкача айтканда, канча бир ушундай бир көп
zikir kıldı dep, köp kulдарды azat kıldı dep, köp sadaka verdi dep ушундай bir жакшылыктар жазылат. Башкача айтканда өтө көп. Bir эле амалыбыз 1000 ай кылганга барабар сооптарды алабыз. Демек, экинчи амалыбыз бул зикир болду. Эми үчүнчү амалыбыз Кадыр түн кечесинде бул тилаватул Кур'ан, Куранды тилават кылуу. Эми биз парыздарды окуп атабыз, нафил намаздарды окуп атабыз, зикирлерди кылып атабыз. Ошо менен кошо биз Кур'ан тилават кылышыбыз керек. Кур'ан, себеби Кур'андын ар бир тамгасына 10дон сооп берилет. Кур'анда канча көп окуган болсок, ошончолук сооптор берилет. Бир эле сүрөнү окуган болсок, биз 1000 ай ошол Ихлас сүрөсүн эле бир жолу окуп койгон болсок, биз 1000 ай Ихлас сүрөсүн окуганга барабар болот. Башкача айтканда, жылга бөлө турган болсок, 83 жыл 4 ай бою бул Ихлас сүрөсүн окуду деп жазылат. Кур'ан тилаватка маани беребиз. Bir çekege oturup alıp Kur'an tilavat kılayla, biz zikirden çarçadık zikir atıyorup demek Kur'an tilavat kılууга ötöbüz. Emi Kur'an tilavattan dağı okup Kur'an'dı tilavat kılgandan keyin emi keyinki amal kaysı dese, keyin sadaka bergeli. Sadaka bereyli. Uşul Kadır'ın keçesinde. Sebebi bizim bir ele sadakabız 83 yıl 4 ay sadaka verdi dep жазылат. 1000 ay sadaka verdi dep жазылат. Ошондуктан бул sadaka берейли ошол Кадыр түн кечесинде. Эми 5-чи амалыбыз sadaka берди, Кур'ан тилават кылдык, парыз намаздарды окудук, таравих окудук, нафил намаздарды окудук. Эми 5-чи амалыбыз калды, бул дуа кылуу. Өзүбүздүн жеке проблемаларыбыз бар, жеке көйгөйлөрүбүз бар, мамлекетибизде проблемалар бар, көйгөйлөр бар, өзүбүздүн жашаган жерибизде, бир туугандарыбызда, бүткүл дүйнө боюнча проблемалар бар. Ушул проблемаларды биз Кадыр түн кечесинде ушундай бир Аллах субханаху ва тааладан сурап чече турган кече. Себеби ар бир кылынган дуаларга периштелер амин, 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 амин деп турат. Башкача айтканда, биздин дуаларга периштелер Алла кабыл кылсын деп айтып турат. Ошондуктан 5-чи биздин кыла турган амалыбыз дуа. Кандай гана дуа болбосун, дүйнө акыретибизге жакшылыктарды сурайлы. Аллах субханаху ва таала удуни астажиб лакум, силер дуа кылгыла, мен силердин дуаңарды кабыл кылам деп Аллах субханаху ва таала айтып турат бизге. Эми дуалардын ичинен кайсы дуаны кылган эң жакшы десе, Айша радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Аллахумма иннека тухиббул ауфа фа'фу анна" деп ушул дуаны кылабыз. "Аллахумма иннека тухиббул ауфа фа'фу анна" деген дуаны, ушул дуаны көбүрөөк айтабыз ошону. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Кадыр түндө мына ушул дуаны көбүрөөк айткыла деп осият кылган. Ушул сыяктуу дуа менен көп алек болобуз. Эми биздин ушул амалдарды кылгандан кийин биздин 6-чы амалыбыз келет. Бул тахажжуд намазы, түнкү намаздар. Башкача айтканда, тахажжуд намазына бекем болуу. Тахажжуд намазынын убактысы, эң жакшы убактысы түндүн 3-чү бөлүгү. Түндүн 3-чү бөлүгүнө чейин биз зикир менен, дуа менен, Кур'ан тилават кылуу менен алек болдук, нафил намаздарды окуу менен, садака берүү менен, айтор жакшы иштердин баардыгын кылдык. Эми түндүн 3-чү бөлүгү кирип келди. Эми биздин кыла турган амал бул тахажжуд намазын окуу. Ушундай бир мечиттин бир чекесине отуруп, ушундай бир тахажжудга берилүү менен, хушу менен, хузу менен, ушундай бир тахажжуд намазы менен багымдаттын убагына киргенге чейин эки рекеттен кылып тахажжуд намазды окуйбуз. Аллах субханаху ва тааладан кандай тилек максаттарыбызга сурайлы. Аллах субханаху ва тааладан ушул бүткүл мусулмандарга дуа кылайлы, бир туугандарыбызга дуа кылып сурайлы, дүйнө акыретибиздин жакшылыгын сурайлы. Ушинтип негизи ушул Кадыр түндө ушул 6 амалга бекем болойлу. Алхамдулиллахи роббил аламин.